Алмаз Акынжанович, мұғалімдердің айлық майынасын көтеріп, бүгінгі күнде мұғалімдер өте разычылығын білдіріп, разы болып тұрады. Бирок башка тармақтарда да бүгінгі күнде айлық майына төмен екенін білдірішіп, şu кайрылуулар болуп атат. Мисалы, мына Токой чарбасында өтө эле төмен айлық майналар бар дейт. Суу чарбада бүгүнкү күндө иштеген кызматкерлердики алардын да айлык майнасы төмөн дейт. Эми мисал келтире берсек, бардык эле тармактарда көпчүлүгү да азыр айлык майына аз болуп атат. Ошондуктан алардан айтат, биздин да айлык майналарды көтөрүп берсеңер деген талаптарды коюп атат. Ушуларды эске алсаңыз. Андан кийин биз ошол мугалимдердин айлык майнасыны көтөрүп койдук бүгүнкү күндө. Бирок ошол эле мезгилде азыр базарга барып, же дүкөндөргө барсаңыз, азык-түлүккө болгон баалар көтөрүлүп кетти. Мисалы, мына уун көтөрүлүп атат, дагы башка азыктарлар көтөрүлүп атат. Буну көзөмөлдөсөк болбойт. Айлык маянаны көтөргөнүбүз менен азык-түлүккө болгон баалар көтөрүлүп кетип баратат. Андан тышкары ушул керек болгон, мисалга кыш мезгили келип калды азыр. Көмүрдүн баасы аябай көтөрүлүп атат. Буга дагы көзөмөл жок. Мисалы айтып кете турган болсок, мына Ош шаарында 5000ден 6800 сомго чейин экен 1 тонна көмүр. Ал эми Ош областында болсо 7000ге чейин экен ушул 2300 сомдончу. Бишкек шаарда 3400дөн 3900 миңге чейин экен. 900. Ал эми Ысык көл областында 5800ге чейин. Баткен обласы, Жалал-Абад областында мына 6500 сомго чейин экен. Бул бардык эле жерде мындай караганда көмүрдүн баасы көтөрүлүп кетиптир. Балким бул жерде алып сатарлар көтөрүп атабы? Буга көзөмөл жүргүзүш керек да. Элге дагы бир шарт түзүп бериш керек. Мына кыш келе жатат. Ар бир үй бүлө жок дегенде бир 4 тонна же 3 тоннадан көмүр алмайынча ал кыштан чыга албайт. Ошондуктан мен айтайын дегеним, ушул баалардан бир көзөмөлгө алып, элге бир жакшы шарттар түзүп беришибиз керек бүгүнкү күндө.